Assalamu alaikum. Жаңы диқанın эми bu yerde kança tütün bolsa bari şöyle aralaşa da yaşaydı. Özbeki dele, Kırgızı dele, Türkü dele şöyle. Mesli şu Türktörden. İşimiz şarva. Акматбек Сейитбеков өмүрлүк жары Шааргүл апа менен үй бүлө курганына 40 жыл болду. 5 уул 6 кыздуу болушкан. 38 небереси бар. Түрк улутундагы тургундар жаңы дыйкан айылында 10го жакын. Баары ынтымактуу жашап күн кечирет. Салт санабыз баары кыргызча. Кыргызстанда жашап туруп, салттуулукту биринчи орунга коюп келебиз дейт Түрк улутунун кызы. Чоң аталарыбыздын баары шүйөдө жашаганда баары. Өзүм апам кыргыз, атам түрк. Аралашмын. Када салттары ошондой эле кыргыздардын немесинде эле ошо улут немелери исим расмдары баары бир кыл да. Кызы затыбыздан бир кыл. Сүмөлөк кайнатып отурабыз. Куш келипсиздер. Баарыңыздардын Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтүндө 6 улуттун өкүлдөрү жашайт. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымак менен коомдук иш-чаралар өткөрүлүп келет. Улуттук маданий борбордон уюштурулган ар бир иш-чарага жергиликтүү бийлик колдоо көргөзүүдө. Түрк жана уйгур, өзбек улуттарынын маданий борборлору улуттук салттуулукка өзгөчө маани берип келишет. Айыл өкмөтүндө элдин саны 48586, 9300 ашыраак кожолук жашайт. Бұл жерде Канча улуттун өкүлдөрү жашайт? Бұл жерде азыр Кыргыз улутунан 16,9%, Өзбек улуттарынан 78%, Орустардан 0,2%, Түрк улуттарынан 3,6%, калганда улуттардан 0,6%. Көп улуттуу элдерден жашайт да бул Сузак айыл өкмөтүндө. Жыл тогошкон жаз майрамы өзгөчө майрамдалат. Чыгыш элдерине таандык Норуз майрамы жаңылануу, жакшырууга кадам деп түшүнүшөт. Андыктан ар бир айылда сүмөлөк кайнатылып түлөө өткөрүлүүдө. Жаздын бир күнү бир жылга тете, кырманыбыз данга толсун, корообуз малга толсун деген тилектер арбын айтылат. Тилектештик бирдей. Мамлекетибиздин тынчтыгы, бүтүндүгү үчүн ниет кылышып, алакан жайып, ак бата тилешти. Өлкөбүз көп улуттуу мамлекет болгондуктан жалпы өлкөдө 100дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашаса, биздин облустун аймагында 30дан ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошолордун ичинен 8 улуттун өкүлдөрү өзлөрүнүн коомдук улуттук маданий борборлорун түзүп, коомдук уюм катарында өзлөрүнүн баягы улуттук этностук каада салттарын, үрп-адат жана башка маданият адабиятын мындан ары мурдагы маданияттарын унутпоого жана азыркы жана алдыга жылыш жөнүндө ошолор өзүнүн иш-чарасынын негизинде иш алып барышат. Кыргызстанда 70ке жакын улуттун өкүлдөрү жашайт. Жалал Абад облусунда 30 улуттун өкүлдөрү бар. 8 улуттун коомдук улуттук маданий борбору иштеп келет. Улуттардын ынтымагы өлкөнүн келечегин түптөйт. Ынтымак, ырашкерлик менен жазгы жыл ажырат самалыктары өткөрүлүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.